Егер мага да атам азыр бирдеке болсо, мен деген бүт нерсени тартам, чыгарамын. Бошотуп койгула менин сиңдимди. Алып келип койгула, жөнөтүп койгула. Москвага антип какшатпай кичинекей бир кызды. Мен ошунчалык адамдардын жан дүйнөсү жарды, көөдөмү сокур болуп калганына таң калдым. Чыгарып койгула менин сиңдимди. Мен андан башка бир тууганым жок. Мен эсиме отуруп өлтүргөн калдыңарбы? Чыгарып койгула менин сиңдимди. Камак менен коркутат эле, камагы деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсиң, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барганда ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Мамлекеттин саткынчылары Орозайым Нарматова дагы көптөр бар. Бул жерде көп фамилияларын унутуп калдым, фамилияларын айтпай эле коеюн. Көптөр кирип кетти. Анан эми бүгүн азыркы Фейсбукта карап отурсам, Орозайым Нарматованын эжеси чыгып алып, көзүнө ак түшүп атат да, көзүнө ак түшүп, монтип ыйлап атат да, деп ыйлап атат да. Ошо ыйлаганга чейинки мамилени кылыш керек болчу мамлекетке. Ыйлаганга чейинки мамилени. Мен табалабайм, тобо Кудай. Аллага 1000 метрден шүгүр айтам. Алла кечир мени. Мен табалабайм, тобо кылам. Шүгүрчүлүк кылам. Кой. Бирок ошол убакытка чейин бул кыз Москвада жатып алып, Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевдин эмне гана чейине кирбеди бул. Эмне ганага чейин жетпеди. Бул Орозайымдын эжеси ыйлап атат да, көзүнө ак түшүпчү. Ошого айтайын дегем. Орозайымдын эжеси көзүңдүн жашын төкпөй эле кой. Төккөн күнүндө 1000 төгөсүң, ошол эле ал өзүнүн законун, өзүнүн мамилесин кармайт. Ошол жерде ошондой. Ал түрмөнү баягы жакшы деп атпады. Ой, түрмөдө жакшы экен, семирип атам деп атпады эле. Андай эмес аякта. Аяк жаман болот. Түрмө деген жаман. Түрмө деген ошол жерге киргенден кийин түрмөнүн системасы башкача болот. Ак воля эмес. Эшикке чыгып баары басып, туалетке 20 жол барганын убагы эмес аякта. Вот ошону мен айткым келди да бүгүн. Кыз деп жаралганбыз. Биз кыргызбыз. Адахан Мамытов айткан сөз эмес. Адахандын айткан сөз эмес. Бул жерде биринчи кыргыз орус болуш керек, анан орус кыргыз болуш керек эмес. Далбоёб. Анан келип аптырып, Орозайым мынтип калыптыр, Орозайым тигинтип калыптыр деп. Не? Көзүнө ак түшүптү, эжеси ыйлап атат. Орозайым Нарматова больницага жатып калыптыр, тигинтип калыптыр деп. Эй, пошла она вон. Мен момундай эле айтам. Дура, блядь, сука, блядь. Момундай эле айтам. Өчө түрмөнү жакшы деп атпады эле. Түрмө мындай экен, түрмө тигиндей экен, түрмөдө монтип жатабыз, мынакей семирип атам деп. Семирип жата бер ошол жакта. Түшүндүңбү? Түрмө не дома. Муну тиги сагызган кылып атат. Атайын ушундай Фейсбукка чыгарыптым, сагызган кылдырып атат. Ыйлатып, там мен сиңдим мынтип ооруп жатып калыптыр, тигинтип калыптыр. Не сага, не? Мен мондай эле көрсөтөм. Уктуңарбы? Если туура эмес түшүнүп, туура эмес билип калсаңар, кыргызстандыктар, мен мондай эле айткым келет. Анан отуруп алыптыр, анан мен сиңдим тигинтип калыптыр, анан мен тигилинде мындай болуп калыптыр, мен агам камап салыптырсыңар деп. Камалга чейинки түшүнүш керек, камалга чейинки түшүнүш керек.